Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын доорунда 2 сахаба исламга келет экен да. Анан бирөөсү бир чоң ушул бир жортулда шейит болуп дүйнөдөн кайтат экен. Анан ушунун жанындагы бир жолдошу, жоросу 1 жылдан кийин дүйнөдөн кайтат экен. Анан bir gün Talha деген сахаба түш көрөт экен. Түшүндө баягы 2 сахабаны көрөт экен да. Анан 1 жыл мурун шейит болгон сахабадан мурун 1 жыл кийин бул дүйнөдөн өткөн сахаба бейишке кирген көрөт экен. Анан пайгамбарга келип сурайт экен да: "О Аллахтын элчиси, мен бүгүн түшүмдө ушул 2 сахабаны көрдүм. Бирөөсү ушунчалык сен байкы айткан чоң бир жортулда элимди, жеримди коргойм деп жүрүп шейит болгон эле. А экинчиси 1 жылдан кийин өттү эле. Бирок мен экинчи 1 жылдан кийин өткөн адамды биринчи бейишке киргенин көрдүм" дегенде пайгамбар айткан экен: "Я Талха, сен билбейсиңби? 1 жылдан кийин өткөн адам ага караганда 1 жыл көп. 1 ай көп орозо кармабады беле. Ага караганда 6000 эсе көбүрөөк намаз окубады беле" деп айткан экен. Айтайын дегеним, Рамазан чоң белек. Рамазан чоң майрам. Билген адам үчүн. Биз Рамазанды ушунчалык даярдык менен күтүп алышыбыз керек. Өзгөчө бир майрам катары күтүп алышыбыз керек. Рамазан өзгөрүүгө бир чоң мүмкүнчүлүк. Allah Taala ya eyyühellezine amenu kutiba aleykumus-siyam kema kutiba alellezine min qablikum la'allakum tattaqun dedi. O mumundar, o musulmandar, o iman keltirgендер. Силерден мурунку үммөткө парыз болгондой эле силерге дагы орозо парыз болду. La'allakum tattaqun, балким силер Кудайдан коркуп, таква болуп каларсыңар dedi. Рамазандын негизги максаты, Рамазан орозонун негизги максаты адам баласын оңдоо, түздөө, өзгөртүү болуп эсептелинет. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи башка бир хадисинде айтат: "Кимде-ким Рамазан айына кирип, күнөөсү кечирилбей, Рамазандан чыгып кетсе, ал адам мурду жер сүзүп тозого кирсин" деп айткан. Рамазан айында өзү өзгөрө албаса, өзүнү өзгөртө албаса, ал адам тумшугу менен жер сүзсүн деген хадисте айткан. Ошондуктан Рамазан айы келатат. Рамазанды кантип тосуп алабыз? Эң обалы, эң биринчи ниеттоңдойбуз. Азыртан ниеттоңдойбуз. Рамазан айына мен өзгөрөм. Рамазан айына менин жашоом өзгөрөт. Менин жүрүш турушум өзгөрөт. Менин мамилем өзгөрөт. Менин балама болгон мамилем өзгөрөт. Менин айлана чөйрөдөгүлөргө болгон мамилем өзгөрөт. Мен күнөөлөрдөн, жаман сыпаттардан арылам. Рамазан айында мен орозо кармайм. Рамазан айында мен намаз окуйм. Рамазан айында мен кайрымдуулук кылам. Рамазан айында мен ооз ачырам. Рамазан айында мен китеп окуйм. Рамазан айында мен Куран окуйм деген ниеттер азыртан башталыш керек. Пайгамбарыбыз айтат: "Иннамал а'малу бинният", бардык иштер ниетке жараша болот деди. Эгерде ниетибизди жакшы кылсак, Кудай Таалам берет. Кудай Таалам мүмкүнчүлүк берет. Ошондуктан Рамазан айына даярдыкты ушундай көрөлүк, ушунчалык чоң ниет кылалык. Мен дайым көп айтам. Пайгамбар айтат: "Эгер сурасаңар, эптеп эле бейишке илешип кирип калайын деп сурабагыла" дейт. Эмне дейт? "Ида саалтум фасалу фирдаусл а'ла", эгер сурасаңар эмнени сурагыла дейт? Бейиштин эң чокусун сурагыла дейт. Эптеп илешип калайын эмес. Эптеп бул Рамазанда шу жакшы бир 30 күн орозо кармап калайын эле эмес. Рамазан айында мен толук кандуу орозо кармайм, өзгөрөм, жүрүм турумум өзгөрөт, мамилем өзгөрөт. Орозо кармайм, башка өзгөрүүлөрдү, чоң ниеттерди коюшубуз керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Мен да көп кайталайм, мен ойлойм бул сөздөр биздин бу чучугубузга сиңиш керек. Мен пендемдин оюндагыдаймын, эмнени ойлосо ошону берем" деди. Биз кандай ойлосок, Кудай ошону берет. Ниет кылдыкпы? Рамазан айына өзгөрүүгө, китеп окуганга, Куран окуганга, мамилени өзгөрткөнгө ниет кылдыкпы, Кудай буйрса? Биринчи бул, эң биринчи Рамазан айыны биз ушундай жылуу тосуп алышыбыз керек. Көпчүлүгүбүз Рамазан айынга даярдануу дегенде эмнени ойлойбуз, дароо эле? Продукта чай, нан,
дастарханды гүлдеш керек. Рамазан айы жеп içүүнүн айы эмес. Рамазан айы өзгөрүүнүн айы. Адам ачка болгондо акыл иштейт экен. Адам ток болсо, адамдын акыл иштебейт экен. Эгерде мындай көз жүгүрсөңүздөр, дүйнөдөгү ийгиликтүү адамдарга, бай адамдарга, жетишкен адамдарга мындай көз жүгүрсөңүздөр, көпчүлүгү кедей болгон, кыйналган, акыл иштеген убагындачы. Көпчүлүк учурда байлардын баласын карасаңыз, бир маселе бар. Курсагы ток, даяр тамакка үйрөнгөн, даяр жеген нерсени үйрөнгөн, көп акылды иштетпейт. Ошондуктан орозо бизге көп акылыбызды иштеткенге көп мүмкүнчүлүк бар. Демек Рамазан айында эң биринчи өзгөрүшүбүз керек. Экинчи, Рамазан айына пендебиз. Баарыбыз күнөөкөрбүз. Периште болуп көрүнөбүз да. Бирок баарыбыздын Кудай бул дүйнөдө күнөөбүздү жашыргандай, ал дүйнөдө күнөөбүздү жашырсын. Ошон үчүн кээ бир алдындар айткан экен, адам баласынын эгерде денесинен кылган күнөөлөрүнүн жыты чыкса, жанында адамдар отура албай калмак деп. Кудай Тааламдын бир чоң неаматы, чоң бир белеги. Кудай Таалам күнөөлөрдү жашырып койгон. Балким күнөөлөрүңүздү жашырбаса, балким сиздер мени укпайт элеңиздер. Балким монтип бири-бирибизге жакын отурбайт элек, эгер бири-бирибиздин күнөөлөрүбүздү билсек. Кудай Таалам бизге көп мүмкүнчүлүк берди, күнөөлөрүбүздү жашырды. Келиңиздер ушул Рамазан айында тооба кылалык. Ар бирибизде проблема бар. Жадырап, жайнап, татынакай жүрөбүз, бирок ар бирибиздин жүрөгүбүздө өзүнчө ар ким менен сүйлөсөң, ар кимибиздин могу жигит менен сүйлөсөң, азыр өзүнчө жашоосу өзүнчө бир кызыл китеп. Могу кыз менен сүйлөсөң, бул кыздын жашоосу өзүнчө бир кызыл китеп. Могу кыздын окусаң, совсем эле кызыктуу, аябай дүйнө жүзүндө эң кызыктуу тарых болуп чыгышы мүмкүн. Ар бирибиздин жүрөгүбүздө проблема бар, кысынтуу бар. Жадырап, жайнап көрүнүшүбүз мүмкүн, жүрөгүбүздө кысынтуу бар. Эмнеге билесиздерби? Эмнеге? Адам баласы күнөө кылган сайын жүрөгү кысылат экен. Күнөө кылган сайын жүрөгүң кысылат. Бирөөгө жаман мамиле кылып койсоң, ошол күнү кечке жүрөгүң кысылып жүрөт. Ошондой эмеспи? Кайгырып жүрөсүң, капа болуп жүрөсүң, намаз окубасаң жүрөгүң кысылат. Бирөөгө жаман сүйлөсөң жүрөгүң кысылат. Уурулук кылып койсоң жүрөгүң кысылат. Ар бир күнөөнүн өзүнүн орду бар. Ошон үчүн кээ бир күнөөлөрдү кылганда адам баласы жакшылыкка кадам таштай албай калат. Кылган күнөөлөрү үчүн алындыр айтат. Кээ бир адамдар ар дайым намаз окуйт, кылган күнөөлөр үчүн ал намаз окуй албай калат дейт. Кысылып, кыйналып эле намаз окуп эле жүргөн, негедир жалкоолоно баштады, кыйнала баштады. Эмнеге? Кылган күнөөлөр үчүн. Кээ бир адамдар аябай кайрымдуу. Эмнеге? Бүгүн кайрымдуулук кыла албай калды. Анткени бир күнөөлөр кыла баштады. Бир адамдын жашоосунда аябай берекелүү, тапканында береке бар. Бүгүндөн баштап эле негедир береке качты. Эмнеге? Кайсы бир күнөөсү үчүн, кайсы бир алдаган сөзү үчүн ушинтип акырын жашоосу кысынтыга келе берет экен. Ошондуктан Рамазан айы тообанын айы. Келиңиздер Рамазан айында тооба кылалык, Кудайдан кечирим суралык. Кудай Таала бизди жакшы көрөт. Бизди жакшы көргөн үчүн көп күнөөлөрүбүздү жашырып жүрөт. Биз тооба кылсак Кудай Таалам сүйүнөт. Günöөлөрүбүздү кечирет. Эч качан үмүт үзбөйлүк. Ла яс мин рухиллах иллал кавмил кафирун. Капырлар гана, Кудайга ишенбегендер гана үмүт үзөт деген. Биз үмүт үзбөйлүк, Кудай Таалам кечирүүчү зат. Эгер кечирим сурасак кечирет. Ошондой эмеспи? Келиңиздер Рамазан айында барып кечирим сурайлы. Демек намаз окугандар Рамазан айында намаз окуйбуз. Бүгүнгө чейин орозо кармай элекер, Рамазан айынан баштап орозо кармайбыз. Туган уругу менен сүйлөшө албай жүргөндөр, келиңиздер Рамазан айында туган уруктары менен мамиле жасайбыз. Кечирише албай жүргөндөр, бүгүн Рамазан айына күнөөбүз жок киребиз. Бүгүн кечирим сурайбыз. Апа кечирип коюңуз деген. Апа ушунчалык мээримдүү, ырайымдуу, ушунчалык мээримдүү зат. Апа кечирип коюң десең, көздөрүнөн былт-былт жаш агат. Кечирим сурап койсоң. Бир туугандарың баардык адам таштап кетиши мүмкүн да. Бир тууганың менен келише албай жүрөсүн, жаман жакшы айтышып жүрөсүн. Бир тууганыңдай сага эч ким боор көрбөйт. Бир тууганың сени менен сүйлөшпөй жүрүшү мүмкүн, бирок күндө жүрөгү ыйлап атат. Бир тууганың сени менен мамилеси жаман болгон үчүн, сени менен сүйлөшпөй жүргөн үчүн. Ошондуктан бир тууганыңа бүгүн кечирим сура, салам айт. Рамазанга күнөөсү жок кирелик. Досторуң, жора жолдошторуң баарынан кечирим сура. Кечиримдүү адам даражасы бийик болот экен.
кичикпейил болгон сайын даражасы бийик болот, текебир болгон сайын адамдардын көзүнө түшөт экенсиң. Кечиримдүү болсок бизге бейиштин эшиктери ачылат экен. Кечиримдүү бололук. Кээде текеберден эмесми? Ал өзү мындай кылды, тиги мындай кылды, тиги мындай кылды, анан мен кантип кечирем, болбойт. Жок, кечиримдүү бололук. Бүгүн кечирелик, азыр кечирелик. Азыр СМС жазып коюңуз. Азыр кечирип кой ага дең, кечирип кой алтыным де, кечирип кой чырагым де, кечирип кой ата де, кечирип кой апа де, кечирип кой алтыным чырагым де. Бүгүн кечирим сура. Эртеңкиге калтырбаган. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир күн сахабалар менен олтуруп айтты. Эшиктен биринчи кирген адам бейши деди. Сахабалар бар таң калды. Ким келет экен деп. Олтурса, бир сахаба кирип келди, сакалдарына суу агып кирип келди. Пайгамбар эртеси күн дагы бүгүн ким эшиктен биринчи кирген адам бейши деди. Сахабалар дагы бүгүн ким кирет экен деп олтурса, эртеси дагы дал эле ошол адам кирип келди. Анан бир сахаба бул эмнеге бейши болушу мүмкүн деп анан кийин ошол сахабанын жанына барды. Баланча, мен үйдө бир проблема чыгып калды. Сен үйүндө бир 2-3 күн жашайынчы. Макул кел. Анан бул ойлоду, мен ал сахабанын түшүнүгү боюнча бул түнү менен намаз окуйт, күндүзү орозо кармайт, кайрымдуулук кылат деп түшүндүм дейт да. Үйүнө барып түнү менен уктабайт, төшөктү ачып алып, качан намазга турат экен десем, намазга турбайт дейт. 5 убак парыздын намазын окуйт. Орозо кармаса керек, азыр ооз жапса керек деп байлап олтурам дейт, ооз жаппайт. Кадимкидей жашоо. Андай деле көп амалы жок. Кайрымдуулук кылса керек, ал жетим жесирге зыярат кылса керек деп байлап олтурам дейт. Эч кимге кайрымдуулук деле кылбайт. 3 күн жашадым дейт, жашоо биздикинен айырмасы жок дейт. Анан 3-чү күн сурадым дейт, я паланча, сени пайгамбар 2 күн катары менен ушул эшиктен биринчи бейиш болот деген кирген адам кирет. Кимде ким жер бетиндеги бейиш адамды көргүсү келсе, эшиктен биринчи кирген адамды көрүп алсын деп айтты. 2 күн сен келдиң, мен кечирип кой, ушинтип сага башка нерсени шылтоолоп сен менен жашадым. Сенин ашкы эч нерсе көрө албадым. Сенин өзгөчө кандай амалың бар десе айтты. Менин өзгөчө эч кандай бир амалым жок деди. Бирок күндө жатарда мен дүйнөдөгү адамдардын баарын кечирип жатам деди. Жүрөгүмдө бирөөгө болгон кек калбайт деди. Бирөөнү жаман көрбөйм деди, баарын кечирем деди. Кандай жаман жакшылык болсо баарын кечирип жатам деди. Ушул кечиримдүүлүгү үчүн Кудай Таалам жер бетинде бейиш менен сүйүнчүлөт. Келиңиздер кечиримдүү бололук. Келиңиздер бүгүн барып кечирелик. Келиңиздер жакындарыбызды, тууганы башкадан эмес, жакыныңыз, досуңуз, курбуңуз, бир тууганыңыз, агаңыз, иниңиз кечиримдүү бололук. Бүгүн барып кечирим сурайлык. Тообаны бүгүн баштайбыз, Рамазанды тообу менен тосуп алабыз, жакындарыбыздан кечирим сурайбыз, досторубуздан кечирим сурайбыз, атабыздан кечирим сурайбыз, апабыздан кечирим сурайбыз, күйөөңүздөн кечирим сурайсыз, аялыңыздан кечирим сурайсыз. Кечиримдүү болсок, Кудай буйрса, бул дүйнөдө бейиш менен сүйүүчүлөнгөн сыяктуу күнөөлөрүбүздүн көбү кечирилет. Ошон үчүн ар 4-чү күнү эмнеге көтөрүлөт дейт? Жакшы амалдар Кудай Тааланын астына көтөрүлөт. 2 адамдын гана эмнеси көтөрүлбөйт, жакшы амалы көтөрүлбөйт. Ошолордун бирөөсү жакыны менен, бир мусулман менен касташып, урушуп калып, сүйлөшпөй жүргөн адамдын дейт. Жакыныңыз менен урушуп, келишпей калганыңыз үчүн күнү жакшы амалдарыңыз да Кудай Таалага көтөрүлбөй калат экен. Келиңиздер Рамазан айында эмне бололук? Кечиримдүү бололук, ырайымдуу бололук. Рамазан айы бул китеп окуунун айы. Кур'ан-ы Кәрим качан түшкөн? Рамазан айында түшкөн. Икра оку деген аяттар Рамазан айында түшкөн. Рамазан айы Кур'андын айы. Рамазан айы Кур'анды көп окуунун айы. Рамазан айы китеп көп окуунун айы. Келиңиздер Рамазанда бир чоң өзгөрүш жасайбыз. Кур'ан-ы Кәримди бир хатым кылабыз. Рамазан айында жок элдегине бир китеп окуйбуз. Даярбызбы ушуга? Ма китеп жөнүндө сөз болуп калды. Жакында 13 мартта ошол китеп окуу боюнча Кыргызстан Ислам университети, Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы менен биргеликте китеп окуу конкурсун жыйынтыктадык.
Анан экинчи конкурсту жарыя кылдык. Могул бир бөлмөлүү үй бердик эң башкы байгеге. Эми 2 бөлмөлүү үйдү койдук да. Анан мага көп адам келип айтты. Мына ушул нерсени туура эмес кылдыңыз. Азыр жай келатат, жаз келатат. Анан күзгө чейин барасыз. Биздин кыргыз эли жайында анан жаз жарыш деп коет, күз күрөш деп коет. Бул мезгилде китеп окубайт. Кышында байкы бош мезгилде кыларга иш таппай калганда китеп окуйт. Туура эмес кылдыңыз деп айтышты. Мен айттым, менин жеке пикирим боюнча мен айттым, мен туура кылдым. Качанга чейин агым менен бирге кетебиз. Өзгөрөбүз. Өзгөртөбүз. Жайында дагы, жазында дагы, көзүндө дагы китеп окуйбуз. Мүмкүнчүлүк барбы? Бар. Күзгө чейин дагы канча убакыт бар? Азаздан окуп отуруп, Рамазан айында могу китептердин бирин окуп койсок, чоң жетишкендикпи? Чоң жетишкендик. Кайталап акырын күндө жарым саат, 1 саат жайын кышын. Биз бай бош мезгилде эмес, жайын кышын китеп окууга түшүбүз керек. Өзгөчө Рамазан айында убакытты көп адам орозо кармайт. Бирок Рамазанда эмне өткөзөт? Уйку менен өткөзөт. Курсак ачта, кыйналат, өзүн алаксыш керек, башка кылат, кыйнайт. Анан кийин уктайт. Китеп окуса уйкусу келет. Кеч кирип калбай асырдан кийин чарчайт, күчүн жоготот. Анан уктайын десе, ашказан ягынан сайгылайт, уктатпайт. Эмне кылыш керек? Ары чуркайт, бери чуркайт. Адам мачка болсо дагы көп уктай албайт экен да. Ошондуктан келиңиздер, Рамазан айыны китеп окуу менен өткөзөлүк. Рамазан айыны Куран окуу менен өткөзөлүк. Бул китептер дагы жөнөкөй китептер эмес. Биринчиси Иман бутактары деген китеп. Мен мурун дагы 1-2 жолу сурадым эле ушул жерден. Карашаш мүмкүн болсо аялдарга тиешелүү бир китеп. Эркектер болсо эркектерге бир китеп сурайт элем. Иман деген эмне деген туура жооп берген адамга менен бир белек. Туура жооп берген, толук ишеним деген бир бөлүгү. Туура жооп берген адамга менен бир белек. Аллахтан коркуу, ниет биз Аллахтан көрбөйбүз. Көрбөй туруп биз ошого ишеним жарым-жартылай болот. Аллахтан бар жана бир экенине ишенүү, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын пайгамбар экенине ишенүү, периштелерине ишенүү, акыретке ишенүү жана бардык китептерине ишенүү, бардыгына ишенүү. Бул кайбы ишенүү. Азаматсыз. Сонун жооп. Бирок ушунун ичинде да сөздөр жатат. Пайгамбар кыска нуска жооп берди. Ахбирни анил иман dedi. İman деген эмне dedi эле пайгамбарыбыз? Ан ту'мина биллахи ва малаикатихи ва кутубихи ва русулихи вал яумил ахири вал кадари хайрихи ва шаррихи. Азаматсыз. Менден сизде бир белек, эжекеге бир белек. Бирок ушул сөздүн ичинде аябай терең маани жатат. Иман деп коебуз биз. Иман деген сөздүн ичинде аябай терең маани жатат. Иман деген сөз мен көп жерде айтам, биздин 24 сааттык жашообуздун баары иман. Биз айтып аткан орозо имандын бир бутагы. Намаз имандын бир бутагы. Жакшы мамиле имандын бир бутагы. Балага жакшы тарбия берүү имандын бир бутагы. Коло коңшуга жакшы мамиле кылуу имандын бир бутагы. Уялуу имандын бир бутагы. Мээримдүү болуу имандын дагы бир бутагы. Улуун урматтоо имандын бир бутагы. Кичини узаттоо имандын бир бутагы. Биздин 24 саат жашообуздун баары имандын бутактары. Пайгамбар айтат, имандын 70тен ашык бутагы бар дейт. Ушул китепте имандан 70тен ашык бутагынын ар бирине токтолгон. Иман деген сөзгө толук кандуу маани берген. Биз имандуу дегенди ар кандай түшүнөбүз? Кээ бирөөлөр айтат, үйгө келип бай кара малын урдап кетип, торпогун таштап кетсе, ууру имандуу экен дейт. Эмнеге? Торпогун жок дегенде торпогун таштап кетиптир.
бул чоңун алып жок дегенде кичинесин таштап кетиптир, ыймандуу экен деп коет. Түшүнүктүү караңыз. Кимдир бирөөлөр ордунан туруп койгонду эмне деп эсептейт? Ыймандуу деп эсептейт. Ар ким ыйманды өзүнүн илмий деңгээлине жараша түшүнөт. Ошону толук түшүнүш үчүн Ыйман бутактары деген китепке кайрылабыз. Экинчиси өчпөс өмүр деген бул пайгамбарыбыздын өмүр баяны. Кыргызстанга эле эмес, бүтүндөй Орто Азияга аттын кашкасындай белгилүү Абдышүкүр Нарматовдун Өчпөс өмүр деген китеби. Китептин бир өзгөчө, башка китептерден бир өзгөчөлүгү бар. Пайгамбардын өмүр баянын айтып, анан ошол жерден кандай үлгү алабыз, кандай сабак алабыз, ошон бир өзгөчө бир тарихте жазылган китеп. Үчүнчүсү Бакыт Ордосу деп, мына ушул Бакыт Ордосунун максаты, магызы ичине камтылган китеп. Үй бүлөдө кандай болуш керек, эркек кандай болуш керек, аял кандай болуш керек, кайнене кандай болуш керек, кайната кандай болуш керек, күйөөң менен кандай мамиле кылышың керек, аялың менен кандай мамиле кылышың керек, балага кантип тарбия кылышың керек, атаңа кандай мамиле кылышың керек. Жөн эле эми укмуш китеп. Мен ойлойм, негизи баягы уюштуруучулар эмес, жазуучулар эмес, эл баалайт да. Менин жеке пикиримде ар бир үйгө керек боло турган, ар бир аялга, ар бир эркекке белек кылып бериле турган бир өзгөчө китеп болот. Ыйман бутактары деген китеп азыр мен билгенден даяр, бар. Өчпөс өмүр деген китеп дагы бар. Бакыт Ордосу деген китеп бул басмада турат. Үчөө тең аябай керектүү китеп. 27 ноябрга койгонбуз жыйынтыктоону. Анан өзгөчөлүгү 2 бөлмөлүү батер. Адамдар 50 жыл, 40 жыл жашап батерге жете албай жүрөт. Балким сиз бир китеп окуп батерлүү болосуз. Негизги максатыбыз батер эмес, албетте. Негизги максатыбыз батер эмес. Бирок жайда адамдарды китеп окутуш болуш үчүн биз 2 бөлмөлүү үйдү койгонбуз. Бирок негизги максатыбыз маалымат алыш, өнүгүш, өсүш, алдыга жылыш. Биз ушул 3 китепти бирге окуп, ушул 3 китептин жери бар. Жок. Бир адам бир эле китептен катыша алат. Үчөөнү тандайсыз, үчөөнүн бирөөсүнөн гана катыша аласыз. Бир убакта экөөнөн катыша албайсыз. Бир китепти үчөөнүн бирөөсүн тандайсыз, ошол китептен гана катышасыз. Үчөөнү бир убакта 3 китеп менен катыша албайсыз. Айтайын дегеним, Рамазан айында Куран окуйбуз, Рамазан айында китеп окуйбуз. Бир убакта китеп окуйбуз, бир убакта үйгө, 2 бөлмөлүү үйгө даярдык көрөбүз дегендей, Рамазан айында жок дегенде ушул китепке басым жасайбыз. Демек, биринчи Рамазан айыны кантип тосулабыз? Жакшы ниет кылабыз, азыртан жакшы ниет кылабыз. Рамазанда мындай кыламын, Рамазанда моундай кыламын, Рамазанда моундай кыламын, Рамазанда кайрымдуулук кыламын деп. Кээде биз өзүбүздү алдайбыз. Мен кайрымдуулук кыла албайм, менде жок. Эл мага бериш керек деп өзүбүздү алдайбыз. Жок, андай эмес. Берген сайын Кудай Таалам сизге берет. 1 сом берсеңиз, Кудай Таалам сизге 10 сом берет. Өзүңүз билбеген абалда, сезбеген абалда. Ар бирибиз бере алабыз. Ар бирибиз кайрымдуулук кыла алабыз. Ар бирибиз кадам таштай алабыз. Келиңиздер, Рамазан айында ар күн сайын кайрымдуулук кылган үйрөнөлүк. Аз болсо дагы. Кээ бир адамдар бар, миллион доллары бар да, анын 10.000 долларына караганда сиздин 100 сомуңуз бар, сиздин 10 сомуңуз ошонун миллион долларына караганда сиздин 10 сомуңуздун даражасы, соогу көбүрөөк. Анткени ал миллиондогон доллардын ичинен 2.000 доллар, 5.000 доллар берип атат. Сиз 100 сомуңуздун ичинен эмне дароо жарымыны же 1 бөлүгүнү, 10-дон 1 бөлүгүнү чыгарып берип атасыз. Демек, сиздин соңуңуз аныкына караганда көбүрөөк. Ар бирибизде мүмкүнчүлүк бар кайрымдуулук кылганга. Демек, Рамазан айында биринчи эмне кылабыз дедик? Ниет кылабыз. Экинчи тооба кылган күнөөлөрүбүзгө, жаман иштерибизге тооба кылабыз. Үчүнчү Рамазан айы бул Курандын айы. Рамазанда Куран окуйбуз, Рамазанда китеп окуйбуз, өнүгөбүз, өсөбүз. Жарайбы? Убакыт аздап баратат, аягына чыгып баратат. Бизде айта турган сөз көп негизи, бирок мүмкүнчүлүк болсо мен 2, 3 же 5-6 суроого мүмкүнчүлүк берейин. Анан семинарыбызды токтотсок. Суроолор болсо